Депутаттар кыргызстандыктарга букмекердик кеңселерге барууга уруксат берүүнү сунуштап жатышат. Азыр аларга уруксат бар, бирок Кыргызстандын жарандарына кирүүгө тыюу салынган. Мындан улам депутаттар Шайлообек Атазов менен Арсланбек Малиев кыргызстандыктарга да букмекердик кеңселерге кирип, ойноого уруксат берүү демилгесин көтөрүп, мыйзам долбоорун коомдук талкууга коюшту. Эл өкүлдөрү 2015 жылы букмекердик оюнга тыюу салуу менен өлкө миллиарддаган сомдон миңдеген жумуш орундарынан кол жууганын билдиришти. Тыюу букмекердик контораларды көмүскө иш кылууга гана алып келди дешет мыйзам долбоорунун авторлары. Алар букмекердик кеңселердеги оюндарды азарттык оюн эмес деп эсептешет. Депутаттар букмекердик конторалар кирешесинин 2%-ын Кыргызстандын спорттун өнүктүрүү боюнча атайын фондко чегерип турууну дагы сунушташты. Сиз бул мыйзам долбоорун колдойсузбу?